Жаштык кезде эч кандай проблема жок эле, көйгөй жок эле, маселе жок эле. Жаштык кезде жырткан кийимиңди тиги бере турган апаң бар эле. Бүгүн миллионери дагы, миллиардери дагы, байы дагы, кедеи дагы бардыгы жаштыгыма кайтып калсам, жаштыгымды эңсесем, жаштыгымды сагындым, жаштыгыма гана бир кайтып келсем дейт. Бирок аттиңай өткөн күнүбүз эч качан бүгүн болбойт. Өткөн күнүбүз өтүп кетти. Жаштыгыбыз кетти. Жаштык бизди таштап кетти. Кийимиңди жыртсаң, тиги бере турган апаң бар эле. Бузуноско башкага акча керек болсо, досторуң менен бир жерге бара турган болсоң, бере турган акчаны бере турган атаң бар эле. Сен ичиңдеги маселе, көйгөй, проблеманы бирөөгө айтат элең. Чечип бере турган бирөө бар эле. Эми чоңойдуң проблеманын ичинен чыкпай калдың. Эмне үчүн? Себеби сен чоңойгон кезиңдеги дартыңды, проблемаңды айта турган бир нерсени таппай атасың да. Жүрөгүңдө бир аппак боштук бар. Ошол боштукту толтурамын деп, үй жай, машина, башкасын аламын деп жүгүрүп жүрөсүң. Ал боштук негизи башка нерсе менен толот да. Башка нерсе менен. Бул дүйнөдө ошол боштукту артынан толтурамын деп чуркай бересиң, бирок урматтуу мусулман биртуган эч качан ал толбойт. Bir sabahtan çık, bir namazdan çık, bir namaz oku, bir oroza karma, жүрөгүңдөгү ошол боштук толуп калат. Тынч уктайсың эмнегедир. Көңүлүң тынч болуп калат. Эч кимде жок нерсе сенде пайда болот. Жаштык кезде дартыңды айта турган, проблемаңды айта турган, көйгөй маселеңди айта турган ата-энең бар эле. Чоңойгон кезде дагы ошентип жашаш мүмкүн. Эч ойсуз, көйгөйсүз, маселесиз жашаш мүмкүн. Ал үчүн урматтуу мусулман бир тууган, көз жашты падушкага эмес, көз жашты жайнамазда Аллах үчүн төгүш керек. Жайнамазда бардык нерсеңи сурашың керек. Дартыңды Аллахка айт. Өзүңө окшош чийкиттен жаратылган, көйгөй маселенин ичинен чыкпаган, проблемадан чыкпаган, чийкиттен жаратылган байы болобу, башкасы болобу аларга жалынба, кошоматчылык кылба аларга. Ортомчу издебе эч качан сен. Аллахка жалын.